Саламатсыңарбы? 11 класс дүйнөнүн тарых сабагы. Кунт коюп сабакка көңүл бурабыз. Мугалим Шералиев Эмил. Кайтарым байланышка чыккыла. Бүгүнкү сабактын темасы Америка Кошмо Штаттары 19-кылымдын экинчи жарымында, 20-кылымдын башында. Бүгүнкү сабактын планы Америкадагы жарандык согуш 1861-1865 жылдардагы реконструкция, экономиканын жогорулашы, ички саясат, тышкы саясаттагы негизги багыттар, маданий өнүгүү. Ушул пландагы темалар боюнча кеңири маалымат аласыңар. Сабакка көңүл буралы. АКШдагы жарандык согуш, реконструкция 19-кылымдын 50-жылдардын аягында ак фермер Джон Барун Виргиния штатында кулдардын көтөрүлүшүн чыгарууга аракет жасаган. Бирок Вашингтондон келген аскерлер көтөрүлүшчүлөрдүн баарын кырып салганда Барундун өзүн даргаскан. Ошентсе да Джон Барундун көтөрүлүшү жана анын өлүмү америкалыктар үчүн күрөшкө чыгууга үндөгөн белги болуп калган. 1860-жылы президенттик шайлоо жарандык согуштун чыгышына шылтоо болгон. Шайлоодо негрлерди боштомдукка чыгаруунун талапкери Авраам Линкольн жеңишке ээ болгон. Ал келгин фермерлердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Анын мектепке окуганга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан өз алдынча окуп сабатсыздыгын жойгон. Өз алдынча билим алып, адвокат жана саясий ишмер болгон. Америкалыктар үчүн ал саясий лидердин эталону эле. Линкольндун президент болуп шайланышы кулчулукка каршы болгондордун тынчтык жолу менен жүргөн саясий жеңишин билдирген. 1860-жылы Авраам Линкольндун АКШнын президенти болуп шайланышына каршы болгон түштүктөгү эки штаттын өкүлдөрү конгресс өткөрүп, түштүк штаттарынын конференциясы түзүлгөндүгүн жарыялашкан. Бул жарандык согуштун башталышына түрткү болгон. Жарандык согуш биринчи этап. Бирок согуштун алгачкы этабында түштүктөр жеңишке жетишкен. Согуштун жүрүшүндө феодалдык армиянын аскерлери менен офицерлеринин даярдыгынын начарлыгы байкалып калган. Бирок согуш аракеттери илең салаң жүргөндүктөн узакка созулуп кеткен. Түндүктүн ийгиликке жетиши албагандыгынын башкы себеби кулчулук проблемасын чечүү кечеңдеткендикте болгон. 1862-жылы майда Конгресс Гомстеддер жер үлүшү жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал үй чарбак үчүн жер ар бир америкалык $10 төлөп 160 акр дейт. Бир акр 0,4 га жер өлчөмдөгү жер алууга укуктуу болгон. Ал жер 5 жылдан кийин анын менчиги болуп калган. 1862-жылы сентябрда эч кандай төлөм акысыз эле кулчулуктун жоюлгандыгы жөнүндө прокламация жарыяланып, ал 1863-жылы 1-январынан тартып күчүнө кирген. Ошентип түндүктөгүлөрдүн жалпы союздашы эркиндик алган кулдар пайда болгон. Анткени алар феодалдык армияда кызмат өтөөгө уруксат берилген. Жарандык согуштун экинчи этабында 1863-1865 жылдары түндүктөр жеңишке ээ боло башташкан. Бул согушта демократиялык мамлекеттин радикалдуу реформасы, кулчулуктун жоюлушу жана саясий социалдык татаал проблемаларды чече алган эмес. 1864-жылы күзүндө түштүккө кетүүчү эң маанилүү темир жолдорду жаап салгандан кийин согуштун салмагы түндүктүн пайдасына болгон. 1865-жылы 14 апрелде жарандык согуштун бүтүшүн салтанаттуу белгилеп жаткан күнү президент Линкольнге кол салынат. Кийинки күнү Авраам Линкольн көз жумат. Аны аткан актер дароо эле ошол жерден атылып салынгандыктан Линкольндун өлтүрүшүнүн сыры ачылбай кала берген. 1865-жылы 18-декабрда АКШда кулчулук жоюлган. Өлкөдөгү бийлик түндүктүн буржуазиянын колуна өткөн. АКШнын түндүгүндөгү кулчулук жоюлган. 1877-жылы реконструкция жүргүзүлгөн. Негрлер жер албай калышкан. Түштүк шартта кулчулук, плантордук чарба сакталган.
Түндүк жеңиш чыгышынын натыйжасында АКШнын эгемендүү дөөлөт катары биримдиги сакталган. 1865-жылы 14-апрелде жарандык согуштун аякташы жыйынтыктары түндүктүн жеңип чыгышынын натыйжасында Американын эгемендүүлүгү сакталып калган, саясий бийлик түндүктүн буржуазиясынын колуна өткөн, айыл чарбасы капитализмдин фермердик жолуна өткөн. Согуш учурундагы милдеттердин баардыгы чечилген эмес, негрлер жер албай калышкан, саясий укуктарга ээ болушкан эмес. Экономикалык өнүгүүсү. Жарандык согуш жана реконструкция бүткөндөн кийин түштүктүн өнөр жайы жана АКШнын айыл чарбасы болуп көрбөгөндөй темп менен өнүккөн. 19-кылымдын соңунда АКШда күч кубаттуу индустриялык дөөлөткө айланган. Ал өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, өсүшү темптери, техникалык жагдан жабдылышы жана эмгектин өндүрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан. АКШда Англиянын, Германияны жана Францияны чогуу алгандардан да көп көмүр өндүрүлүп, чоюн жана болот эритиле баштаган. Негизинен экономиканын жогорулашында чет өлкөлүк капитал ошондой эле эски кеңештин илимий техникалык тажрыйбасын колдонуу маанилүү ролду ойногон. Натыйжада Америка Кошмо Штаты дүйнөлүк рынокто негизги экспорттоочуга айланган. Өлкөнүн батышындагы аймактардын колонияланышы темир жолдордун курулушунун талап кыла баштаган. Темир жол курулуштарын тездетиш үчүн мамлекет компанияларга кеңири аймактарды жана чоң суммадагы акчаларды бөлүп берген. Натыйжада 1900-жылдарга карата АКШдагы темир жолдордун узундугу бүтүндөй Европадагы темир жолдордун узундугунан ашып түшкөн. АКШга жыл сайын 400 миңдей мигранттар келип турган. 19-кылымдын соңу 30-жылдарында 14 миллион адам жер ооштуруп келген. Ал эми 20-кылымдын башында 14,5 миллион адам келген. Калктын көбөйүшү ички рыноктун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен. АКШнын ички саясаты. Демократиялык партия биринчиси. АКШнын түндүгүндөгү жана батышындагы ири жер ээлеринин, фермерлердин, өнөр жай ээлеринин таламдарын жактаган. Ал эми Республикалык партиясы өлкөнүн түндүк чыгышындагы ири өнөр жай ээлерине жана финалисттерге таянган. Ал эми жумушчулардын абалы, аялдар, иммигранттар, сезондук жумушчулар саясий укуктарга ээ болушкан эмес. Түштүк шарттарда шайлоо салыгы болбогондуктан миллиондогон кедей шайлоого катыша алышкан эмес. Дискриминация сакталып кала берген. Мектептер, чиркөөлөр, ресторандар жана транспорттордо негрлер үчүн өзүнчө орундар болгон. Актар менен каралардын ортосундагы никеге тыюу салынган. Тышкы саясаттагы негизги багыттары. Америка Кошмо Штатынын 19-кылымдын соңуна чейин обочолонуу саясатын жүргүзүп, Европа өлкөлөрүнүн иштерине кийлигишкен эмес. Экономикалык жактан гүлдөп өнүгүү, экспансиялык идеологиянын өсүшүнө өбөлгө болгон. АКШнын дүйнөлүк дөөлөткө айланышы үчүн башка өлкөлөрдөгү жана элдерди каратып алуу саясатын актап негиздөө үчүн бир катар саясатчылар жана теориячылар чакырылган. Кубаттуу аскер деңиз флотунун курулушу башталган. 1898-жылы Испан-Америка согушу Америкалык колониялык империянын түзүлүшүнө чыйыр салган. Ансыз деле эптеп өнүгүп келаткан Испанияны жеңип алган. АКШ Пуэрто-Рикого, Кариб бассейниндеги бир катар аралдарга ээ болгон жана Кубага көзөмөлдүгүн орноткон. Тынч океанга, Гавай аралдарын, Гуам аралын басып алган. Филиппинди кулга айландырган. Самоа архипелагынын жарымын ээлеп алган. Бул ага Кытайды көздөй жол ачкан. Бирок Кытайды ага чейин ээлеп алышкан европалык дөөлөттөр жана Япония америкалык капиталдын киришине тоскоолдук кылышкан. Ошондо АКШ ачык эшиктер доктринасын иштеп чыккан да Кытайга бардык дөөлөттөрдүн кирүүсүн камсыз кылууну талап кылган. Маданий өнүгүү.
19-кылымда америкалык адабиятта романтизм жанры кеңири таралган. Америкалык романтиктер сатылма дүйнөгө, америкалык турмуштун терс көрүнүштөрүнө каршы чыгышкан. Америкалык алгачкы жол салуучулар жөнүндө энциклопедияны түзгөн Купердин чыгармачылыгы үчүн гумандуулук жана Американын түпкү калкына жан тартуу мүнөздүү болгон. Америкалык адабиятта кулчулукту ашкарелеген чыгармалар өзгөчө орунду ээлеген. Үрөйдү учурган кулчулуктар, плантаторлордун негрлерге жасаган адамкерчиликсиз мамилелери сыпатталган. 19-кылымдын аягында америкалык адабиятта натурализм кеңири жайылган. Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүп өнүгүшү жана урбанизация курулуштардын жаңыча типтерин, жаңы материалдарды талап кыла баштаган. Ошондой эле живопись архитекторлор бул багыттарда романтизмдин таасири сезиле баштаган. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыгып калды балдар. Үйгө берилген тапшырма үчүн суроолор турат. Буларды окуп, билип, жакшылап түшүнгүлө. Кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.